Ассаламу алейкум. Биздин Назигай подкастынын туруктуу көрөрмандары жана жаңы келип кошулган көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн да сиздерге аябай сонун кызыктуу темада келдик. Биздин болсо бүгүнкү коногубуз Асель Шербекова, психолог жана сексолог, интимдик насихат тренери. Кош келиптерсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биздин бүгүнкү темабыз таарынч боюнча болмокчу. Таарынч дегенде эле азыр көп эле сенин ата энеге болгон таарынчың бар, жолдошуңа болгон таарынчың бар, обидалар бар деп айтышат го көп эле психологдор. Бул модный эле сөз болуп калды, тренд болчу. Ошол обидалар негизи кайдан келип чыгат? Негизи эле адам баласы таарынбай жашай алабы? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул таарынч бул деген сезим, эмоциянын эмоция деп айтсак болот. Негизинен мындай баазы чоң эмоциянын түрлөрү бар да. Ал сүйүнүч, анан коркунуч деген өзү чоң эки эмоция болсо, ал сүйүнүчтүн тегерегинде көптөгөн эмоциялар бар, сүйүнүчкө байланыштуу. Ал эми коркунучка байланыштуу дагы көптөгөн эмоциянын түрлөрү бар да. Ошонун адамды өстүрбөгөн, үйрөнүп алган эмоциялардын бирөөсү таарыныч да. Таарынычта демек адам баласы төрөлгөндө таарыныч жок, бирок бара жашоодон үйрөнөт таарынгандай. Үйрөнүп алат. Себеби эмнеге? Себеби адам алсыз, кичинекей бала алсыз болот. Ал деген өзүнүн оюн жеткире албай, же болбосо өзүнүн эмне каалап атканын жеткире албаганда, ал денеси менен таарынып, ошол нерсенин бир муктаждыгын ошентип чечет. Мисалы, кичинекей бала ал сүйлөйүн десе оюн эркин жеткире албайт. Тили же болбосо тили чыга элек. 2 жашка чейинки балдардын тили чыга элек. Бирок өзүнүн муктаждыгын каалап аткан нерсесин ала албаса, ал таарынып калат да. Чечүү жолун билбей таарынып калат. Демек таарынып калсам мага чоңдор көңүл бурат экен. Таарынып калсам мени угат экен. Сен таарынып калсаң эмне таарынып калдың деп келесиң да. Кичинекей балага. Анан ал деген айтат, анан сен аны аткарып берип коесуң. Так эле ошондой болуп кичинекей бала муктаждыгын ошентип чечкен сыяктуу өзү чоң адам, балким 30да, балким 40да, бирок баардык маселени таарынып чечип атабы, демек анын психологиялык жашы кичинекей деген сөз да. Балким 2де, балким 3дө. Тил менен эле чечип алса болот, бирок ал таарынып чечет. Себеби тили чыккан, бирок сүйлөбөйт да. Тили чыгып сүйлөбөгөндөр эми биздин жашоодо көп, өтө көп. Биз ошол таарынууду чечмейинче адам эч качан ийгиликке жете албайт. Себеби бул эң энергияны соргон, адамды өстүрбөгөн эң чоң эмоциялардын бири. Ал адамды өстүрбөйт. Себеби энергияны сора берет да. Мисалы сен бирөөгө таарынган болсоң, сен деген ошол таарынычыңды айтып атып, дагы сен ылдыйга чыга бересиң да. Ал сенин энергияң ошентип кете берет. Кайра ошол таарынган нерсеңди кайра эстегенде, так ошол болуп өткөн окуя сыяктуу эле сен кайра энергияң баары кетип, берсега ыйлайсың, дагы аны козгойсуң. Ошентип сен энергияң, өсүүгө болгон энергияң, же болбосо сен алдыга жүрүүчү энергияң баарын ошол өткөн өмүрүң сора берет да. Негизи адам баласы таарынбай кое алабы? Жакын адамың мисалы сатып кетти дейли, мисалы үчүн жолдошуң эле измен алып кетти дейли. Андай учурда кандай таарынбай коюуга болот? Кантип эмоциясын чыгара албайт ошол? Аны деген сен эгерде чоң жетилген болсоң, чоң киши болсоң, аны ал нерсеге алып барбай туруп сен алдын ала сүйлөшүүнү билесиң. Плюс деген сен аны ошол ойноштук кылгыча күтө турбайсың. Ал жерде өзүңдүн ролуңду билесиң, жана дагы эркек менен алдын ала аласың. Жана ошол эле кезде ал сени анчалык деңгээлде эмне себептен ал башка аялды каалап атат да, анын муктаждыгы балким башка бир көйгөйлөр бар чыгар деген сыяктуу ойлоно аласың. Ал маселеде көбүнчө таарынгандар, алардын психологиялык тараптан жетилбегендер болот да. Анан күйөөсүнө толук кандуу аял болгонду билбейт. Анын аркасында ойноштук бар, анын аркасында эми андан башка ойноштуктан сырткары деле мамиленин келишпестиктер, таптакыр чоң маселелер турат да. Карым катнашта мисалы, аны
чечиш үчүн андай маселелердин баардыгында сен чоң адам катары өзүңдү көрсөтүшүң үчүн сен биринчи психологиялык тараптан чоңоюшуң керек болот да. Ички жашыңды чоңойтурушуң керек болот. А сен деген жолдошуңа нормада эмес, таарынуу негизи норма эмес да. Таарынбай эле чечип ала турган нерсени сен таарына бере турган болсоң, кайра эле ал маселе чечилбейт деген сөз да. Ал нерсе кайталана берет. Понятно. Түшүнүктүү. Понятно дейм. Сиз негизи жашооңузда таарынасызбы? Таарынгануучулар болобу? Мисалы, мени жолдошум айтчу. Менин жолдошум айтчу, негизи таптакыр сенин мындай баалаган нерсең, сен эч нерсеге таарынбайсың дейт. Мындай таарынбайсың дейт да. Анан ошол эле кезде таарынбай робот болуп калуу дагы негизи норма эмес, бирок ачуулануу норма да. Паймарыз дагы негизи ачууланган. Таарынуу дегенде ал сен денең менен тилиң бар, бирок сен оюңду жеткирбей, айтпай эле денең менен денеңе салып таанып жүрө берүү, бул таарынуу. Ал эми анча нерсе, туура эмес нерсе жазалап атканын көрүп ачуулануу, же болбосо ошол нерсеге кандайдыр бир имам Шафий рахматуллаху алейх деген ушундай 4 мазхабтын несі бар, бирөөсү, мазхаб башчысынын бирөөсү бар. Бул деген эмне деп айткан десе, демек сен ачууң келбейби, демек сен ал эшексиң деген да. Ачуу келүү норма. Аны ачууну бул таарынууга алмаштырбашыбыз керек да. Менде ачуулануу болот. Бирок таарынуу деген нерсе андай тил менен чечкенге аракет кылам да. Нерсени ичиме кармабай, тил менен чечкенге аракет кыласың. Мындан сырткары таарынычтар биздин ата энебизге дагы болот экен да. Ата энеме таарынып калган, эгер ата энем ошол убакта окутуп койсо, азыр жакшы жерде иштеп калмакмын деген сыяктуу. Же болбосо жөнөкөй эле нерсе, ушул нерсени кичинен да ата энем бербей койгон, ошого таарынчып калып калыптыр депчи. Ошол нерсени кандай проработка кылса болот, же кандай чечүү жолдору бар? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул проработка деген негизи ал просто акча алуунун бир жолу деп эле эсептейм. Себеби деген ал баардык адамдын таарынычын билет элдин баары. Ансыз деле кичинекей кезиңде оюңду жеткире албай калган кездериңде оюңду жеткире албай калышың мүмкүн. Ата энеңе эми көп баардык адамда боло турган нерсени биз деген сен ошол ата энеңе ушундай таарынычың бар экен, ошону проработка кылышың керек. Так ошол нерсе менен сен иштешиң керек деп отуруп 200 000, 300 000 даже акча алгандар бар. Аны жоготуш үчүн. Акча тапканды билгендер бар. Акча тапканды билгендер бар. Мисалы, ал таарынганда деген ата энеге баардык адам эле таарынат да. Ал тарапта деген сен аны, биз эми адамбыз го. Сен аны чукуйсуңбу, казасыңбы, аны балекет кылсаң дагы, бизди Аллах Таала бизди адам кылып жаратты. Кудай бизди адам кылып жаратты. Адам деген мээси эстеп калуучу. Биз деген мээбиз эстеп калат. Аны деген сен барып кантип, ким сенин мээңдин ичиндеги нерсени жок кылып бере алат? Ким ал? Кудайбы мисалы. Мисалы мен 1 жашымдагы, 2 жашымдагы болгон нерсенин баарын эстейм да. Мен чоң апам мен галош менен оозума урчу да, көп ыйлаганда. Мен аны кантип мен аны проработка кылам? Мен аны мээми тазалап жууп чыгарганда мен аны эстей албай каламын мен ошондо. Аны мен эстей берем. Себеби мени Кудай мени ушундай жаратты да, адам кылып жаратты. Болгону биз тагдырыбызда эгерде ошол нерсе туура эмес болгон болсо, аны кийинки жашоодон биздин баардык жашоо Кудай бизге ушундай тагдырды берди сабак алыш үчүн. Демек аны туура эмес экенин көргөндөн кийин мен андан сабак алам. Мен сабагым эмне болот? Мен сабагым демек кичинекей баланы урбаш керек экен. Уруп калганда мен эсимде калып калды. Мен дагы демек урбашым керек экен деп сабак алсам жашоодон ал норма. Ал эми мен ошону жуушум керек десең, демек сен бирөөнү байытып атасың деген сөз. Ал өткөн өмүрдө биз таарынуу эмес, өткөн өмүрдө тагдырыбызды кабыл алуу. Ыймандын шартында тагдырды кабыл алуу деген бар, тагдырга ишенүү деген. Тагдырга ишенүү, өтүп кеткен тагдырың кандай болсо, ал Кудайдан болду. Андан сабак алуу бул норма да, чоң кишинин белгиси. Эси чоңойгон болсоң, тагдыр ал боло турган нерсе болду. Аны демек андан сабак алабыз. Кандай тагдыр берген болсо Кудай, андан сабак алабыз дагы.
демек сен өзүң ошону кайталай атасың же сен апаңа таарынып кайра эле өзүң балдарыңа ошону берип атасыңбы, кандай болуп атасың? Демек ошонун себептери менен иштеп, балким өзүң ошону тагдырды кабыл алууну үйрөнүп, кабыл алууну үйрөнүп, жана Кудайды табууну үйрөнсөң, балким пайгамбарыбыз кандай учурда жашады? Сахабалар кишини мындай тирөлөй жөн эле карап туруп өлтүргөн учурда жашады да. Бирок аларда ушунчалык сүйүү орноду, аларда сүйүү пайда болду. Ата энеге болгон сүйүү, Кудайга болгон сүйүүнү алар илим алуу, билим алуу, Кудайдын мээримине бөлөнүү менен чыгып кетти да. Эми биздин дагы максатыбыз так ошондой болуп тагдырды кабыл алуу да. Ал нерсе болсо, адам баары эле таарынуудан арылат. Абида деген нерсе боло турганы норма кичинекей кезде. Демек сен дагы деле абида катнап жүрөсүңбү, таарынып жүрөсүңбү? Демек сен кичинекейсиң деген сөз да. Демек чоңоюу керек. Чоңоюу үчүн билим алуу керек. Чоңоюу үчүн билим алуу керек. Бизге чоңоюу үчүн муктаждыктар бар. Ошол муктаждыктардын баары менен иштеп, кантип плюс менен биз ал нерседен чыгып кете алабыз. Демек ага дагы сөзсүз мугалимдерди кармап алсак болот, чыгып кетсе болот. Демек, менимче бул темабыз кыска жана так болду деп ойлойм көрүүчү көрөрмандарга. Эгер дагы бир суроолоруңуздар болсо, ачылбаган, сиздердин айта албаган ойлоруңуздар болсо, комментарий калтырып кетиңиздер жана сөз лайк коюп бизге катталып коюңуздар. Бизге да келип тургениңизге рахмат. Көрүшкөнчө саламаттаңыздар.